Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Айболот Айдосов, саясаттануучу. Саламатсызбы. Рахмат. Убакыт таап келгениңиз үчүн. Мына жакында эле 3-чү курултай болуп өттү. Анын алдында ар башка окуялар болду. Ушулар жөнүндө кандай пикириңиз курултай жөнүндө өзүңүздүн? 3-чү курултай Бишкекте өттү. 700 делегат катышты. Бардык Кыргызстан райондорунан, Бишкек шаарынан, Ош шаарынан. Ал жерде өкмөт катышты, министрлер, өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин парламенттин депутаттары катышты. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бардыгы катышып, ошол жерде элдердин бүгүнкү күнгү көйгөйлөрүн, үнүн, бүгүнкү күнү элдер айылдарда, элеттерде эмне жашап жаткан жөнүндө угуп, мамлекеттик саясатты элге туура багыттоо берүү максатында жана элдин көйгөйлөрүн чечүү максатында ошол жерде чоң 2 күндүк талкуу болуп өттү. Бул 3-чү жолу болуп жатат. Буга чейин дагы жыл сайын болуп жатат ушул курултай. Айтсак болот, жылдан жылга бунун сапаты өсүп жатат. Элдердин талаптары конкреттүү болуп атат. Кандай эмне талаптар болуп атат, кандай көйгөйлөр болуп жатат, кайсы жерде кандай маселелер чечилбей атат. Ошол жылдан жылга сапаты өсүп, ошол жердеги делегаттар дагы өзүнүн деңгээлин көрсөткөнгө аракет кылып атышат. Ошол убакытта азыркы курултай мындай регламентке жараша болду. Аша чапмай болбоду, кандайдыр бир уят сөздөр дагы азыраак болду. Бирок эми эл деген эл кээ бир сөздөрдө чыгып кетип атышты, кээ бир курч пикирлер дагы болду деп айтсак болот. Негизи ушул курултайдын максаты ошондой бир курч пикирлерди дагы эсептешип, угуп, алардын үстүндө иштөөгө, мамлекеттин ушул аракети көбөйгөнгө багытталган. Биз айтсак болот, ушул максаттарга бүгүнкү күнү курултай жетти. Кандай өзгөчөлүктөрдү белгилесе болот? Эми бул жерде өзгөчөлүктөр катары айтсак болот, азыркы курултайда эгер салыштырмалуу башка курултайга караганда бул жерде саясат азыраак болду. Кандайдыр бир позиция, оппозиция деген нерселер азыраак болду, ушактар азыраак болду. Бул жерде конкреттүү көйгөйлөр көтөрүлдү. Бул айылда мисалы жол курулбады деп, тиги айылда суу маселеси бар деп, ушундай бир маселелер көтөрүлдү. Ошол убакытта айтыш керек, делегаттардын арасында дагы мындай уникалдуу адамдар дагы болду. Алар дагы мындай өзүнүн көз карашын бүгүнкү болуп жаткан окуяларга дагы баа бергенге аракет кылышты. Бир кандайдыр анализ, талдоо аракети болду. Мисалы билим берүү тармагында мындай реформаларды жасасак болот деген бир демилгелер угулду Ош тараптан. Спикер да чыгып айтпадыбы? 2 министрликке бөлөбүз деп. Жогорку Кеңештин дагы спикер ушуну айтты. Кээ бир мисалы ошол эле көлдөн бир делегаттар биз мамлекеттин бүгүнкү саясатын колдойбуз, керек болсо биз дагы ошого катышканга даярбыз деп дагы айтышты. Мисалы баягы Кыргызстандын адамдарынын саны азайып жатат, ошону көбөйтүш керек дегенде бир кандайдыр колдойбуз деген сөздөр болду. Негизи эле ушул курултай өзү мындай, менин оюмда бул платформа. Ушул мындай жөнөкөй карапайым эл айылдарда, региондордо, шаарларда жашап жаткан элдердин көйгөйүн мамлекет эң бийик деңгээлде укканга ушундай бир платформа, мындай жол. Ушул платформаны азыркы күнү жакшы колдонуп жатат деп айтсак болот. Мисалы Жогорку Кеңеште ал жерде элдер тандап бир депутатты шайласа, бирок кээ бир депутаттар көптөгөн элдер менен иштешип, ар бир жарандын үнү угулбашы мүмкүн. Ал жетпей калышы мүмкүн. Могу курултайдын өзгөчөлүгү бул жерде биринчиден 700 адам катышып атат. Анан ушул региондордо ал жерде мындай карапайым элден чыккан адамдар болуп жатат. Алар дагы ушул күнүмдүк жашоосундагы проблемаларды айтып бере алды ошол жерде. Ошол убакытта бул жерде дагы мындай чоң нерсе, бул түз эфирде өттү. Элдер дагы өздөрү баа беришти. Ошол жерде комментарийлерди жазышты. Көп адам ошол жерде көрүп, өзүнүн көйгөйлөрүн уга алды. Эгер уга албаса, эртең ошол делегаттар үйлөрүнө барганда аларга айтат, сен мына жерде мындан туура эмес айттың, монтип айтсаң болот эле деп.
бул дагы бир кандайдыр демократиянын белгиси деп айтсак болот. Биринчи курултай биринчи өзгөчө, экинчиде дагы мындай бир нерселери болгон. Ал кезде жана конституциялык мыйзам жок болчу да курултай жөнүндө. Алар аны кийин кабыл алды. Ошон үчүн алар парламенттин ордуна бийлик болобуз дегендей нерселер болгон да, мындай умтулуулар, ойлор айтылып жүргөн. Азыр андай болгон жок. Калыбына келе баштады десе болот. Туура айтасыз. Бүгүнкү күнү курултай мисалы эми 2020-жылы албетте саясат абдан көп эле. Ошол убакытта мындай бир өзүнчө бир атмосфера бар эле. Ушундай биз бир кандайдыр талаптарыбызды аткарабыз, ушундай максаттарга жетебиз деген амбициялар көп эле ошол убакытта. Албетте бүгүнкү күнү жашоо өзгөрүлдү. Амбициялар дагы өз туура жолуна келди деп айтсак болот. Анткени мамлекет тарабынан ошол элдердин талаптары аткарылып, ошол мурункундай талаптар азайып калды деп айтсак болот. Ошол себептен курултай дагы өзүнүн ирети тартипке келе баштады деп айтсак болот. Бүгүнкү 2024-жылдын мындай биз жашап жаткан убакыт жана 2020-21 жылдагы убакыт ар түрдүү. Ошол себептен дагы мына жолдор курулуп, ошол элдердин талаптары аткарылып, мектептер курулуп, зарплаталар көтөрүлүп, албетте курултайда дагы мындай азыр уже элдер башкача көрө баштады. Бунун максаты өзгөрүлдү деп айтсак болот. Бирок ошол убакытта албетте курултайчылардын арасында дагы ушундай демилгелер болду. Биз бүгүнкү күнү деле ушул курултайдын эмесин статусун көтөрүш керекпиз деген ойлор болду. Ал жерде айтылды. Бирок мындай жалпы караганда бүгүнкү күнү курултай саясий системада өзүнүн ордун алды, тапты. Ушул багытта дагы сапатын көтөрүп, дагы жаңы деңгээлге чыгарса болот. Анткени ал жерде деле курултайда айтты, биз биринчи курултайдагы, экинчи курултайдагы талаптарыбызды бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан баардыгы аткарылды. Демек, мамлекет ушу курултайчыларга өтө мындай сылык, мындай мыйзам түрүндө мындай урмат сый менен мамиле кылып, ошол убакытта алардын талаптарын аткарганга толук аракет кылган себебинен алар мындай өзүнүн мындай мындан дагы көбүрөөк полномочия керек эместигин өздөрү түшүнүп, ошого нукка келе баштады. Мына бийликтин эмеси бар эмеспи, түзүмү. 3 бири-бирине башка келген 3 бутак деп, сот бийлиги, жанагы мыйзам чыгаруу бийлиги жана аткаруу бийлиги деп. Бул каягына бул 5-чи дөңгөлөк болуп калбайбы арабанын деген сөздөр бар эле. Бирок чындыгында андай кийлигишүү жок болгон үчүн азыр жөө эле элдин пикирин уккан, эл тарабынан шайланып келген адамдар кандай чоң маселелер болуп атканын түздөн түз бийликке айта алган бир мындай платформа десек болот. Курултай негизи сиз туура айттыңыз, бул жерде бул өзүндай орду бар. Албетте бул сиз айтып кеткен баягы 3 бутак бийлик, мамлекет ошолорго таянып турат. Аткаруучу, мыйзам чыгаруучу жана ушул сот системасы. Курултайдын дагы бул мындай отдельный бутак деп айта албайбыз, бул кандайдыр. Бирок бул болсо ушул бир платформа болуп жатат, эл менен мамлекеттин ортосунда көпүрө болуп бергенге. Ушул максатка бүгүнкү күнү толук жетишип турат. Ошол убакытта буларды азыр мыйзам чыгаруучу бийликке айлантырыш туура эмес болот. Анткени бул жерде система башка, бул жерде шайлоо системасы бузулат анда бул такыр эле бул бир кандайдыр керек эмес бир бутак айланып калышы мүмкүн. Анткени бүгүнкү күнү депутаттар бар, алар сапаттуу иштеп жатышат, мыйзамдар чыгып жатышат. Демек, мамлекет кадимкидей иштеп жатат. Анан бул жерде бир кандайдыр туура эмес багытка буруп алып, анан буну дагы бир саясатташтырыш бүгүнкү күндүн талабына дал келбейт. Атаандаш бутак болбош керек бийликке. Атаандаш бутакта болбош керек. Ошол эле учурда бул дүйнө жүзүндүк система. Ошол эле Америка, Германия, Россия бардык мамлекеттерде ушул система менен жашайбыз. Жашашат элдер. Кыргызстанда дагы бүгүнкү күнү менин оюмда кайра парламенттик системаны күчөтүш керек. Ошол депутаттардын алардын өзүнө ишеничин көтөрүш керек. Мүмкүн аларга дагы бир кандайдыр ушул сапат жагынан аларды дагы окутуп, үйрөтүп,
элдер менен мамиле кылышты, элдер менен иштешти көтөрүшкөндө ошондо өзү менен өзү эле ушундай маселелер өздөрү менен жок болуп кетиши мүмкүн. Эгер албетте депутаттар өзүнүн ишин жакшы аткара албай атса, элдердин үнүн болуп бере албай атса, ошол себептен ушул курултайчылар айтып жатат, биз бул депутаттарды биз шайладык, бирок булар өзүнүн ордун билбейт экен, ишин аткара албай атат, андан көрө биз өзүбүз эле барбайлыкпы деген ушундай мындай логикалык жол менен ушундай ойлор пайда болуп атат. Алар деле күнөөлүү эмес ага. Ушул мүмкүн ушул депутаттар дагы өзүнүн ордун, өзүнүн ролун жакшыраак аткарыш керек деген бир кандайдыр талап бар. Бийлик менен коом ортосундагы байланыш. Мисалы үчүн коомдук уюмдар менен деле жолугушуу болсо болот. Чыгармачыл адамдар менен жолугушуу болушу мүмкүн. Жанагы жазуучулар мисалы үчүн да. Алардын өзүнчө бир маселелери бар. Бийликке жеткире турган жаштар менен мисалы үчүн ушу сыяктуу болуп атат да. Жалпы эл менен жолугушуу, жаштар менен деле жолугушса болот. Ошондой эле платформа болот да. Ошо сыяктуу. Курултай бүгүнкү күнү сиз айтып кеткен ушул бардык ушул элдердин баягы багыттары, ушул сфералары бардыгы камтыйт. Бүгүнкү күнү ошолордун арасында карасак, мугалимдер бар, курултайчылардын арасында. Ушу жаш илимпоздор бар экен арасында, студенттер бар, жаштар бар. Ошол эле коомдук кандайдыр бир уюмдардын дагы лидерлери бар экен арасында. Мисалы, ошол президент эле айтып кетти, бир уюмдан бир аял келиптир, мен коррупция менен күрөшөм деп. Ал айтты, андай болбойт, бүгүнкү күнү күч органдар бар, ошолордун иши туура багыттоо, мыйзам чегинде иштер жүргүзүш керек, мыйзамсыз иштерге аралашпаш керек деп. Ошол себептен бүгүнкү күнү ушул сиз айтып кеткен баягы коомдогу ар түрдүү баягы сфералар, жаштар, илимпоздор, баягы неправительственный сектор бардыгы ошол курултайда бүгүнкү күнү бар. Ошол эле убакытта айтып кетиш керек, эми курултайдын максаты бул жерде ынтымак алып келиш. Мамлекет, элди, коомду ынтымак алып келиш. Ошол максатта дагы мен ойлойм, эмки жолу курултай, ошо курултайды уюштуруп аткан, ошонун башына турган адамдар дагы сиз айткан баягы элдердин санын көбөйтүш керек. Бул жерде кайчы пикир, башкача ойлогон адамдарды дагы аралаштырыш керек. Анткени ошо менен мамлекеттүүлүк күчөйт кайра. Легитимдүүлүк күчөйт. Анткени биз кээ бир элдерди бөлүп, булардын ою башкача экен, мыналар туура экен деп ошондой тандай берсек, кайра ортобузда аралык көбөйө берет. Ошол себептен бардык пикирди топтош керек. Арасынан күчтүүлөр өздөрү эле чыгып, эгер туура жакшы ой болсо, мамлекет дагы бүгүнкү күнү сиз айтып кеткендей курултайчыларды угуп жатат, алар айткан сунуштарды аткарып жатат. Маалымат каражаттары жөнүндө да сөз болду. Жооп берип жатып, экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров бир адам суроо жиберген экен, ар башка жер семирткичтер тууралуу, анан эмне үчүн тиги оппозициялык маалымат каражаттарын эч ким чакырбайлы деген сыяктуу. Ушуну кандай баалайсыз? Ошол эле мен азыр айтып кеткен тезиске кайрылсак болот кайра. Бул жерде президент өзү айтты, биз аларды чакырдык элек деп. Ооба. Бул эң жакшы туура позиция деп ойлойм. Анткени эми мамлекет болбосо бир эле жакшы адамдардан турбайт, жаман адамдар дагы бар. Анын бардыгын бириктириш керек биз. Кой аксагы менен миң дегендей. Ооба, жаман дегендей, мен жаман деп айтпай атам, бирок мындай ар түрдүү пикирдүү адамдардан мамлекет түптөлөт. Үй бүлөдө деле бардыгы атасын сыйлабайт. Кээ бир балдар айтат, мен атамды сыйлабайм деп, анан бир убакыттан кийин кайра атасына кайрылат. Ошондой эле бул жерде дагы эң туура болду ушул айкөлдүк, ушул ынтымакка чакыруу, бардыгын чакырыш керекпиз. Эми ал уже адамдын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу. Каалайбы катышат, каалабайбы катышпайт. Бирок негизи ушул чакырганы бул эң туура болду. Анан ошол эле учурда президент ал жерде албетте ушул бүгүнкү күнү коомдо болуп жаткан, ушул журналистика тармагында болуп жаткан нерселер жөнүндө өзүнүн ой пикирин айтты, бир фактыларга таянып айтты. Албетте эми ага мындай текшерүүчү органдар бар. Демек ушундай маалымат берсе, демек ошол жерде бир кандайдыр чындык бардыр. Эгерде бир туура эмес нерсе болгон болсо. Эгер туура эмес нерсе болгон болсо, ошондой маалымат берет эле ага. Ал жерде айтты, албетте бүгүнкү күнү ар түрдүү пикир болуп жатат Кыргызстанда. Ушул негизи
сөз эркиндиги барбы же жокпу? Эми президент айтты, Кыргызстанда бүгүнкү күнү сөз эркиндиги бар. И ал далилдеп берди, ушул мисалы Америкада Американ президенти бүгүнкү күнү шайланган президент, мына жакында президент боло турган киши Дональд Трамп болсо, ага каршы бир кандайдыр Американ журналисттери туура эмес маалымат бергенде, аларды сотко берип, сотто $15 миллион жеңип алды деп айтты. Ошол убакытта ал ушу Кыргызстандын бир кандайдыр биздин бир СМИбизди мисал катары айтты, ал дагы мен жөнүндө туура эмес айтып коюп, мен аларды сотко бербедим. Демек, кайсы жакта сөз эркиндиги көбүрөөк дегенде ушундай бир суроо жаратты. Анан эми аз көрөбүз, конечно, кандай пикирди жазышат, ошол ал атап кеткен маалымат СМИлер кандай жооп берет. Бирок негизи ошол мисал менен көрсөтүп жатат, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп. Анан ошол убакытта эми бүгүнкү күнү негизи бул чоң маселе, бардык маалыматтар текшерилиш керек. Элдер болсо чындык, чын маалыматты алганга, ушул талапка биздин журналисттер дал келиш керек. Эгер ал жерде интрига болсо, эгер ал жерде бир кандайдыр алдоо болсо, саясатташтыруу болсо, албетте андай СМИлерди текшериш керек. Бул туура, мен оюмда ошол убакытта мамлекеттик СМИлер дагы өзүнүн маалыматын текшерип, элдерге туура маалыматты бергенге алар дагы муктаж. Элдер муктаж ушундай маалыматка. Бүгүнкү күнү ушул маселени эгер туура биз анализдесек, эгер туура талдасак, анда ушул журналистика чынында өзүнүн күчүнө кире алат. Чынында журналистика коомдо мындай ой пикирди туура жарата алса, коом дагы ага жакшы таасирленип, мамлекет жакшы, өлкөбүз, элибиз жакшы багытта өнүгөт. Курултайдын алдында күтүүсүздөн министрлик кабинетинин төрагасы кызматынан кетти, анын ордуна анын мурдагы ордун басары дайындалып калды. Ушуга кандай көз карашыңыз? Саясий көз караш менен караганда, саясий талдаганда, албетте Акылбек Усенбекович эң оор убактысына келди. Мына эмеле революция болуп, төңкөрүш болуп, экономика абалы, социалдык багыты, бардык багыттар боюнча бир кандайдыр алсырап турганбыз. Ошол убакытта ал келип өкмөттү башкарып, тез убакыттын ичинде бир кандайдыр кадамдарды жасап, реформаларды жасап, экономиканы тез көтөрүп кеткенге чоң салымы бар деп айтсак болот. Буга өзү тарых деле далилдеп турат. Акыркы бул эң узак премьер-министр болду Кыргызстан тарыхында. Буга чейин мындай убакытта эч ким болгон эмес. Кээ бирлер 2 жума 3 жума эле болчу. Ооба, бул киши эң көп иштеди. Бунун эң чоң, мисалы, мен оюмда эң чоң бунун жетишкендиги, ийгилиги бул баягы салык багытында реформа жасаганы. Анткени ушул Совет учурундан баштап Кыргызстанда ушундай чоң аракет болгон эмес. Бул ушул аракетти кылып натыйжага жетти. Буга абдан катуу каршылыктар болду. Биз өзү деле көрдүк, митингдер уюштурулду, площадьтарга чыгышты. Президент өзү элдерге барып, маалыматтык кампанияларды уюштуруп, элдерди базарларга чейин барып түшүндүрүп жүрдү. Бирок акырында ушул натыйжага жетип, бүгүнкү күнү алыскы Ноокат районунун Жаркоргон айылындагы магазинде дагы 500 ККМ деген эмнени, алыскы Түп районундагы бир айылдарында азыр бүгүнкү күнү ушул ККМди колдонуп, мамлекетке, салык, бюджетке түшүп жатат. Бул эң чоң жетишкендик, бул негизи бул мындай тарыхый өзгөрүш деп айтсак болот. Анткени bundan кеткенден кийин дагы жаңы келген жаңы кадрлар, жаңы премьерлер дагы ушул системаны менен иштеп мамлекеттик күчөтөт бюджетин. Экинчи бунун чоң жетишкендиги бул АТР, административно территориальная реформа. Биз билебиз, Кыргызстанда айылдарда элдер өзүнчө бөлүнүп алышып, уруу болуп алышып, бөлгөндөр бар. Бирок мына АТР жасап, чоң айылдар биригишип, жаңы айыл өкмөттөр түзүлүп, мамлекеттик вертикаль күчөдү деп айтсак болот. Жер маселеси көп жерлерде чечилди. Мисалы мындай алсыз айылдар, күчтүү айылдар менен биригип, алардагы бир кандайдыр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алышты өнүккөнгө. Анткени бай айыл болсо, мындай алсыз айылды тартып кетет эми алдыга. Бул дагы чоң жетишкендик, бул дагы бир тарыхый өзгөрүш деп айтсак болот.
Андан тышкары эми акыркы жетишкендиктеринен ушул баягы мамлекетте көп жылдан бери бизде заводдор курулган эмес. Бул дагы ушул мамлекет менен бизнестин ортосунда ГЧП, государственный частный партнерство кылып, жаңы имараттар, жаңы заводдор ачылды, жолдор курулду, социалдык тармакта дагы пособиялар көтөрүлдү, мисалы зарплаталар көтөрүлдү. Бунун баардыгы ушул чоң аракет, чоң иштин артында болду ушул натыйжалар. Эми бүгүнкү күнү буну албетте Акылбек Жапаровдун орду чоң, бирок ошол убакытта бүгүнкү күнүн талаптары өзгөрүлүп жатат. Күндөн күнгө элдердин талаптары өзгөрүлүп жатат. Ошого жараша бүгүнкү күнү бунун убактысы келип, азыр жаңы киши анын алдында иштеген анын орун басары ушул кабинет министрликти башкарды, премьер-министр болду. Ал биринчи эле заседаниясында айтты, бүгүнкү күнү биз болсо мамлекетти өнүктүргөнгө толук күчүбүз дагы, оюбуз дагы, билимибиз дагы жетиштүү. Ошол багытта дагы өнүктүрөбүз. Мамлекетибиз азыркы стабилдүү өнүгүп атканын токтотпойбуз, мындан дагы ылдамдуулугун көбөйтөбүз деп айтты Адылбек Алишевич Касымалиев. Эми Акылбек Жапаров жолун көрсөтүп кетти. Эми азыркы жаңы келген команда, жаңы келген премьер-министр бул ишти улантып, жаңы деңгээлге чыгарат деген элдердин арасында үмүт, ушундай күтүүлөр бар. Эми президент дагы аны тааныштырып атканда жогорку кеңешке ал айтты, бул киши көчөдөн келген киши эмес, бунун өтө чоң тажрыйбасы бар мамлекеттик кызматта. Ушул туулгандан баштап эле мамлекеттик кызматта иштеген деп айтты. Башкаруудагы тармагында жөнөкөй бир деңгээлден баштап чоң деңгээлге жетип, бүгүнкү күнү мамлекетти мындай тажрыйбалуу адам башкарып кеткенге, ушул өкмөттү башкарып кеткенге бунун толук мүмкүнчүлүгү бар деп өзү буну сунуштады. Бүгүнкү күнү жогорку кеңеш аны шайлашты. Ошол убакытта эми албетте бүгүнкү күнү ар түрдүү сөздөр болуп жатат. Баягы акыркы Акылбек Кушенбекович баягы налоговый салык кызматында бир кандайдыр иштер болуп кетти деп. Анын көзөмөлүндө болуш керек деп, ар түрдүү иштер болуп кетти деп айтышты. Баягы анын налоговыйдын башчысын кармап кетишти азыр, анын замдарын кармашты, Бишкек шаарынын 3 районунун башчыларын кармап кетишти. Ал жерде албетте бир кандайдыр мыйзам бузуулар болгондур. Ал жерде ошо ГКМБнын башчысы бүгүнкү күнү Камчыбек Кыдыршаевич айтты, ушундай бир аларды кармашты, алар болсо мамлекетке чоң зыян келтиришти деп. Эми ал жерде Акылбек Кушенбековичтин дагы орду бар деп ушундай бир кандайдыр божомол сөздөр болуп жатат. Бирок менин оюмда ал туура эмес, баардыгын мыйзам чегинде караш керек. Баардыгы бүгүнкү күнү биз айткандай күч органдары бар, следствие бар, ошолор ишти жүргүзүп жатат. Эгер чынында бир кандайдыр күнөөсү бар болсо, бүгүнкү күнү биздин президентибиз, ошол өкмөт башчылары айткандай баардыгы мыйзамдын алдында бирдей. Эгер чынында ушундай бир кандайдыр күнөөсү болсо, ал өзүнүн күнөөсүнө жооп берет. Эгер күнөөсү болбосо, анда андай сөздөр туура эмес. Бул жерде мына бардык жыйындарда айтылып атпайбы? Мына бюджет мынча болчу, баланчага өстү деп, ички дүнгө өндүрүм түкүнчө болчу, мынчага өстү деп, көмүскө экономика тигиндей деңгээлде эле анын баары азайды, эме болду деп, анан ал жалгыз эле ким эмес да, тиги Акылбек Жапаров жасаган, анын иштегендер жасаган. Мүмкүн иштегенде дайым эме кетет, бир кандай бир кемчиликтер. Ошол учурда министрлик кабинетинде төрагасы болуп, и президенттик администрациянын да башчысы болду. Ошон үчүн администрация менен өкмөт биргелешип иштеген. Ошон үчүн анын жетишкендиктери жалаң эле өкмөттүккө эмес, администрациянын да жетишкендиги болуп атат да. Ошон үчүн президент ошонун баарын өзү айтып атпайбы? Мына биз түкүнчөнү кылдык, муну кылдык, мындайга жетиштик деп. Ошон үчүн бул жалпы аракет десе болот го. Эң туура айтасыз. Албетте бу жерде мен айтып кеткен бардык жетишкендиктер, бардык ийгиликтер албетте президенттин колдоосу менен болду. Эгер президент колдобосо, бир дагы багыт боюнча бир кандайдыр чоң ийгиликтер болбойт эле, жаралбайт эле. Буну айтып кетиш керек, буну мындай ачык мындай айтыш керек. Анткени албетте бул стратегияны, эң негизги саясий чечимдерди Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевич кабыл алган. И ошондон кийин албетте ал болсо ушул уруксат бергенден кийин ушундай реформалар жүзүлгөн.
ошол убакытта айтып кетиш керек, бүгүнкү күнү мына өзү деле көрүп жатабыз, жашоонун ылдамдыгы аябай тез болуп жатат, аябай ылдам болуп жатат бардыгы. И президент дагы ушул темптен калбай, бир кандайдыр чечимдерди тез кабыл алып, ошол себептен тез натыйжага жетип жатабыз. Ошол себептен дагы мүмкүн ушул Акылбек Жапаровдун иштери ийгиликтүү болду деп айтсак болот. Кимдин оюна келчү эле Кыргызстан ноутбук чыгарат деп. Же жана Chevrolet сыяктуу машиналар чыгарат деп. Же болбосо башка дагы нерселерди курат атпайбы, завод, фабрикаларды ачып. Ошол эле учурда кимдин оюна келет эле мамлекет өз эсебинен карапайым адамдарга жанагы бекер операция жасап, бөйрөгүн, боорун алмаштырып берет эле деген. Андай мурда эч качан болгон эмес, эч кимдин оюна да келишмес да. Бул жерде чындыкты айтыш керек, туураны туура деш керек, туура эмести туура эмес деш керек. Сиз айтып кеткен баардык ийгиликтер албетте ушул президенттик колдоосу менен, башчы болуп турганы менен, ошол убакытта ушул күчтүү профессионалдуу кесипкөй команда иштеп ошол ийгиликтерге жетиштик. И бүгүнкү күнү сиз айтып кеткен ийгиликтер уже бир кандайдыр бир деңгээл болуп калды. Эми жаңы командага дагы бир жаңы деңгээлге чыгыш керек болуп жатат. Мындан дагы масштабтуу бир долбоорлорду жасап, мамлекетти 1 триллион эмес, уже бир 5 триллионго алып келе турган бир кандайдыр пландарды түзүш керек болуп жатат. Бүгүнкү күнү мына жаңы президенттик шайлоого 2 жыл калды. И албетте мен ойлойм, азыркы жаңы келген команда bundan дагы 4 эсе күчтүү иштеп, элдерге өзүн көрсөтүп, президенттин ишин дагы жаңы деңгээлге алып келгенге, булар болсо бүгүнкү күнү ушундай задание менен келди деп мен ойлойм. Анткени бул жерде башка жол жок. Только өнүктүрүш керек, өстүрүш керек, и натыйжаны көрсөтүш керек. И бүгүнкү күнү азыркы министрлер, азыркы премьер-министр, албетте президент уже тажрыйбалуу болуп бардыгын көрүп турат, бирок командасын мындан дагы күчөтүп, дагы бир кандайдыр жаңы ийгиликтерди эмки жолу биз менен жолукканда ноутбук эмес, биз уже космический корабльдарды жасап атабыз деген бир кандайдыр деңгээлге чыгарганга аракет кылышат деп ойлойм. Багыт аныкталды, тажрыйба топтолду, ошон үчүн ушунун баарын топтолгон нерсени тепкич катары дагы алдыга көтөрүлүш керек деген. Көтөрүлүш керек деп мен толук ишенем, булардын колунан келет. Анткени булар ошо сиз айтып кеткен Акылбек Жапаровдун командасын иштеген адамдар. Булар билишет кандай иштеш керек. Азыр мен ойлойм, президент буларга бир кандайдыр жаңы багыт бериш мүмкүн, жаңы идеяларды, жаңы концепцияны, жаңы стратегияны. Эми мындай кылып иштегиле, мынага жетишкиле деп. И булар уже тажрыйбасы бар адамдар тез убакытта ошол жетишкендиктерге жете алат деп ойлойм. Ошол убакытта бүгүнкү күнү жетишкендиктери жаман эмес. Салыштырмалуу Борбор Азияда бизден эч ким күткөн эмес, ушундай 2020-жылдан кийин алар көп ойлошкон, эми бул мамлекет уже болду, бүттү, булар мамлекеттүүлүк кармалбайт экен, кайра эле улам эле төңкөрүш боло берет экен деп. Бирок бүгүнкү күнү мына тарых далилдеп турат, жашоо далилдеп турат. Элдер болсо бирикти, мамлекет күчөдү, тез убакыттын ичинде чоң жетишкендиктерге жете алдык. Армиябыз күчөдү, мисалы бүгүнкү күнү Кыргызстан болсо татыктуу жооп бере алат, эгер бизге бирөө кол салабыз десе. Мына аэропорттор курулуп атат. Бул чынында жакшы нерсе. Буну көз жумсаңар дагы, бирок бар. Караколго аэропорт курулду, жаңы ондолуп атат. Таласта, Нарында, Жалал Абадта бул болгон эмес эч качан 30 жылда тарыхында. Жолдор курулуп атат. Мен өзүм дагы бир убакытта ноокатка шайлоого катыштым. Саясий таануучу болсом дагы. Бирок ошол жерде элдердин эң негизги көйгөйү, талабы жол эле. Бизге жол куруп бергиле деп. 6 айдын ичинде ал жерде заманбап жаңы жол курулду. И жол болсо жөн эле баягы центральный жолдор эмес, айылдарга чейин жолдор курулуп атат. Бул дагы жакшы жетишкендик. Ошол эле зарплаталар көтөрүлүп атат. Бирок бүгүнкү күнү жаңы өкмөткө bundan дагы чоң планка коюлду. И бүгүн жете алабы, жете албайбы? Бул чоң маселе. Мен ойлойм, жете алат. Рахмат.
Сизге бизде конокто саясаттануучу Айболот Айдосов болду. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.